Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Иш күндүн кечи программасы бүгүн болоду. Сиздер менен мен Каныкей. Бүгүнкү сүйлөшө турган темабыз абдан олуттуу, адамга керектүү тема. Бул мода жөнүндө болот. Мода Кыргызстанда деги эле кандай, жүрүшү кандай, келечеги кандай, ошол туурасында сүйлөшөбүз. Биз менен болуңуздар, алыстабаңыздар. Geçtin gezekçisi Kanыкей Алымбекова. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүн биз мода жаатында сүйлөшөбүз. Деги эле моданын бүгүнкү күндөгү абалы, Кыргызстандын модасы, деги эле дүйнөлүк мода жөнүндө сүйлөшөбүз. Бүгүн бизде эң алгачкы коногум студияга келген Айбек Чирикчиев, дизайнер, модельер. Кыргызстандын атуулу. Саламдашып таанышып алсак, саламатсызбы? Саламатсызбы. Биздин студияга куш келиптирсиз. Мен сиздин атыңызды көп эле угуп жүрөм, бирок жандуу биринчи жолу көрүшүм. Деги эле модага эмне болуп келип калгансыз? Чакыргандарыңыз үчүн рахмат. Модага келгеним бул кичинекей кезимден бери кыялданчумун. Ошо тигип, кичинекей кезимден эле курчактарга тигип, ушу чүпөрөктөрдөн кийим жасап, кичинекей кезимден эле кыялданып, ошо кийим тиксем деп, азыр ошо тилегим акырындан жетип атам деп ойлойм. Азыр ошо өзүм каалаган, өзүм
жактырган кесиптин үстүндө иштейм деп айта алам. Кесип тандоо деп калбадыкпы? Кыргызстанда мен байкашымча эми мода десе көбүнчө аял затынын түшүнүгү менен, мындай аял затынын кол өнөрчүлүгү менен баалашат да моданы. Анан сиздин бул тандооңузга ата энеңиз, бала чагыңызда мындай кандай мамиле жасады ушул тандооңузга? Ата энем бала чагыма кичинекей чагыман эле колдоп, ошо кичинекей чагыңан эле ушу кыялданчысың, ошол иш менен иште, ушу менен алдыга умтул деп мага түрткү берип, жардам берип келишет. Иштегениңизге канча болду мода жаатында? Ошондо өзүңүздүн дизайнерлик үйүңүз барбы же өзүнчө мындай бир кандай жумушуңуз? Бул жаатта иштегениме көп эле болду, бирок өзүмдүн мастерскоем бар. Ал жакта 3-4 жылдан бери иштеп, өзүмдүн атыман, өзүмдүн колуман чыккан кийимдерди жасап келем. Ошондо биздин жылдыздар кийинет көбүнчө. Көбүнчө ооба. Дагы мындай жекеме шилтеме сизге заказ бергендер болобу? Ооба, болот. Көбүнчө деле аябай көп жылдыздарга деле тигебиз деп айтпайм. Бүт эле кардаларга тигебиз. Заказ түштү, баарына эле тигебиз. Эми бул да болсо бир кандайдыр бир чыгармачылык жол деп айтмакмын да. Анан ушу чыгармачылык жолуңузда, мода жолуңузда кандай нерселерге тушуктуңуз? Башында эмнеден баштагансыз? Мисалы, эми оңой эле башталып кетпейт да жумуш дейм да. Ошо кандай баштагансыз ушул чеберчилигиңизди? Чеберчилигимди мен мектеп чагымда эле баштагам. Мектеп чагында, мектептен кийин ушул мектептин жанында цехке барып үйрөнөм деп баргам. Ал жактан эми мен элестеткендей оңой болгон жок. Анткени бул цех, производство, ал жакта абдан көп кыйынчылыктар болду. Түнү менен калып иштеп, таң атканча иштеген күндөр болду. Ошо бирок ошол күндөрдөн өткөнүмө мен ыраазымын да, ошондой күндөрдө өтүп. Сиз айткандай оңой болгон жок да. Абдан көп эле кыйын күндөрдү өткөрдүк, үйрөнүп атканда. Андан кийин кантип аштыңыз өзүңүздүн мекемеңизди же мындай уюмуңузду? Андан кийин ошо биринчи көйнөк тиккениңиз эсиңиздеби? Кимге, мисалы, апаңызга тиктиңизби же кимге? Жок, биринчи көйнөк тиккен эсимде жок, анткени абдан эле көп эле тиккем да. Ал кезде үйрөнүп атканда аябай көп эле аракет жасагам да тиккенгечи. Мектеп жашында деп калдыңыз. Мектепте ушундай сиздин өзүңүздүн хоббиңиз бар экенин билген классташтарыңыз же болбосо эми тайпалаштарыңыз мындай кодулабадыбы дейм да? Сиз өнөрүңүздү кантип көрсөтүп алдыңыз? Мисалы, ошого чыдай алдыңызбы сөздөргө? Мен кичинекей чагыман эле андай сөздөр болгон, бирок мен аларга башынан эле көңүл бурушпесмин да. Анткени мен көчөгө курчактар менен чыгып, курчактар менен эле ойноп, анан кийин бул курчак ойнойт деп эметишчү, бирок мен аларга маани беришпесмин. Эмнеге? Азыр билбейм, мага мындай кандай бир кысым болгон эмес да, мындай өзүмдү уверен эле алып жүрүп. Азыр болсо көп эле мурда сен уже чоңоюп ырчыларга тиип калган турбайсың, мурда курчак көтөрүп эле жүрчү элең го, ошо сенсиң, ошо чоңойдуңбу деп эле ошондой сөздөрдү угам азыр. Бирок мындай жок, эми өзүмдү мындай басынтып, уялган күндөрүм болгон эмес да. Мындай кичинекей мектеп чагыман эле элдин баары эле билчү. Мен ошо мен дизайнер болом, кийим тигем деп кичинекей чагыман эле айтып келчүмүн. Мен кошуналарым, мектептеги туугандар баары эле билишчү. Өзүңүздүн жердиңиз каяктан болосуз? Өзүм Чүйдөн болом. Түшүнүктүү. Анан жылдыздар менен иштеп баштадыңыз. Мындай бул нерсе деле бат эле болгон жок да? Бат эле болгон жок, мен ошо заказ. Ким аркылуу, балким ушул шоуга ким аркылуу келдиңиз же кандай мындай жолдору болду деген? Азыр эстесем, мындай эстей албайм да, мындай бат эле болуп кетти алчы, мындай мен бир жакта иштеп эле заказ алып иштеп жүрүп эле, анан Instagram жаңы өнүгүп келаткан, анан Instagram аркылуу эле ошо работаларымды чыгарып, биздин кардарлар отмечать этип ушинтип эле анан прям аябай дегенде бул Асел Кадырбекованын кызынын туша тоюна тиккен көйнөктөн кийин аябай көп подписчиктер деп айтсам болот, заказдар, тааныган адамдар, жазган адамдар көп болгон.
Негизи көбүн эсе ошонто Инстаграмга багыттайсыз, жылдыздар аркылуу сизге заказ Инстаграм аркылуу түшөбү ошондо? Ооба, көбүнчө в основном Инстаграм. Анткени мындай мода жаатында тарыхта мода үйлөрү бул канча кылымды мындай камтыган адамдар бар да, мисалы ошол эле Коко Шанель кандай баштаган, анын доору такыр башка болгон да. Ооба. Анан биздин доор кандай болуп атат дейм да, Ошо мисалы. биздин ал заманга жараша болуп атпайбы? Ошо алардын заманында мындай Инстаграм, интернет деген жок болгон да, алар мындай может сарафанный радио болгон, телевизор эмелер. А биздин эме азыр ошо Инстаграм, через интернет, социальный сети болуп атпайбы? Бизге азыр ошондо оңойбу, сиздин оюңузча, мисалы? Бизге оңоюраак, ооба. Сизге Оңой деп жагат. айта албайм, бирок алардын немесине караганда кичине оңоюраак да. Эң кымбат көйнөгүңүз канча турду, мисалы сиздин тарыхта калган бир мындай маэстронун өзүнүн мындай жактырган, аздектеген бир буюму болот го, ошонун сыңарындай сизге аябай жаккан костюм? Кимде тиктиңиз эле? Аябай жаккан деп коесузбу? Аябай жаккан менен эң кымбаттын эмеси Башкача болуп калат, башкача да. Анткени эң кымбат деген бул башка совсем. Өзүңө жаккан деген бул совсем башка да. Ошондо эң кымбаты кимге болду? Эң кымбат заказым бул мен свадебный көйнөк тиккем. Бул Лондон, ал свадьба Лондондо өткөн. Ошол невеста бияка келип заказ берип, мен тигип берип, ал ошол жака алып кетип, ошол жактан кийген. Ошол эң кымбат көйнөк ошол болгон. Ал эми жаккан көйнөгүңүз кандай болду? Канча мезгил даярдап чыгарган көйнөгүңүз? Жок, эми жакпаган көйнөгү өзүнүкү болбойт да негизи. Бир жери жакпай атса, ал обязательно оңдоп өзүңө жаккандай кыласың да. Анан бардык өзүм жараткан кийимдердин бардыгы өзүмө жагат. Бул эмедеги эле да, ата-энеден кайсы балаңды көбүрөөк жакшы көрөсүң дегендей эле болуш керек. Бул деле мен ойлойм, бул менин деле каждый хорош по-своему да. А мындай аябай ушул жагат деген эми айта албайм азырынча, могу көйнөк жагат деп. Биздин кыргыз айымдарына мындай эмне мүнөздүү, кандай көйнөктөрдү көбүнчө силерге заказ беришет? Буйрутма. Буйрутма биздики в основном бул тойлорго да. Мен көп тиккен көйнөктөрүм бул кече көйнөктөрү да. Кече көйнөктөрүн көп заказ беришет. Накталай эле тигип бересиз же арендага атайлап койгон мындай учурларыңыз барбы? Ошо мен пастна айтып келгенде бизде прокат жок. Анткени көйнөктү бирөөгө арнап, мындай бирөөнү карап тиккен мага өзүмө жагат да. Мындай сиз келсеңиз сизге тигип, ошо сизди представлять этип, ошо кандай отурат, ушинтип тиккен жакшы да. А жөн эле тигип коюп, ал уже 2-3 кийгенден кийин эле ал уже интереси жок болот болуш керек андай көйнөктөр. Бир көйнөккө канча убакыт кетиресиз? Өзүңүз тигесизби, дегеним командаңыз барбы? Мен негизи бүт баарын өзүм жасайм. Ошону менен айырмаланам деп айта алам башкалардан, потому что мен бүт өзүм кездемелерди да өзүм таандайм, өзүм бычам, өзүм тигем. Бирок конструктордук иретти бул өтө мындай оңой эмес. Оңой эмес деп ойлойм. Анткени бир конструкцияны үйрөнүш үчүн багыттары бар да, мисалы үчүн. Тикмечиликте деле ошентип ойлойм да, багыттары бар, туурабы? Анан сиз ошол багыттын баарын өзүңүз карап чыктыңызбы? Кантип чогулта алдыңыз? Мен ошол үйрөнүп атканда 10 күн тиякта, 1 ай тиякта аргасы жакта иштегем да, ошо ар бир багытты үйрөнөйүн деп, анткени бияк башкача тигет, тияк башкача. Ошон тикмечилик жагын ошо көп цехтерге барып үйрөнөм деп өзүм цел койгом да. Ошол көп жакка барып үйрөнөйүн деп багыттарды. А бирок азыр конструктор бул лекала чийген бул абдан кыйын болду да магачы. Азырынча дагы деле аябай үйрөндүм деп айта албайм. Ошо менин бир жакын таанышым бар, досум деп айтсам болот. Ал ошо конструктор жакты аябай жакшы билет да. Анан ошого жардамга кайрылып турам. Билим алгансызбы? Тикмечилик жагынан. Тикмечилик жактан билим алганбыз. Ошондо өзүңүз эле тигесиз? Өзүм самоучкада. Бул мындай сизге жолтоо болбойбу? Мисалы, ар бир кесип ардактуу дегендей, эми билбеген бала бизди алдыбызга келип алды деген сыяктуу мындай коллегаларыңыздын
сөздөрү болбойбу дейм да, же Эми болбосо болушу мүмкүн, эми бирок мен мындай уялбай эле айтам, мен өзүм самоучкамын, цехтерден үйрөнгөм деп ойлойчу. Мен анда ойлойм, андай неме андан уялышы деле. жок, бул мындай тарыхый нерсе экен да. Сиз билим албай туруп мындайча айтканда өзүңүздүн легендаңызды жаратып атасызбы? Жок, эми мен ошо айтпайм, кичинекей чагыман эле это была моей целью да. Ошо үйрөнөм деп, мен мектептен кийин эле ошо цехтерге барып, ошо үйрөнөм, тиккенди үйрөнөм деген бул менин максатым болчу да. Мен айта алам, барып эле сразу үйрөндүм деп. Ал деле оңой болгон жок. Мен барып үйрөнүп аттым. Үйрөндүм. Бирок мен ошол барып, кандайча айтсам, бул эми практический болду да магачы, практический занятие барып үйрөп, бирок мен окууга тапшырдым да. Бирок мен цехтерде үйрөнүп атканда мен окууга тапшырам деген болчу, бирок менин оюм, представлением совсем башкача болчу да. Мен муну бияктан үйрөнүп атам, а окуудан, университеттен башкача дагы мындай билим алам го деп. Бирок мен поступать этип, ал жактын үйрөткөнү совсем башкача болду да. Мен билген башкача болду, алар үйрөткөн совсем башкача болду. Анан кийин мага жаккан жок. Ошондо сизге алардын окуу мындай тартиби жаккан жок. Жок. Сиз Менин оюм боюнча совсем башкача деп ойлоп элестеткем да менчи. Сиз балким чет элдик мындай дизайн, моданын шилтемесинде болот деп ойлодуңуз. Анан ошол стереотиптерди жок кылдыңыз да, өз алдынча кетип Өзүм алдымча эле мен диплом керек деген айткан адамдар көп болду, бирок мен айткам да, например, сиз бир жака жумушка баратканда, например, биздин жаатта дипломду көптөлүк жактан сурабайт. Анткени диплому бар болуп деле, кызыл диплом менен барып деле элементарный тиккенди билбеген адамдар деле көп да, андайдын далайын деле көрдүк да бизчи. Анан ошондуктан мен ойлойм, если сен диплому жок деле өзүңдүн ишиңди жакшы аткара алсаң, мне кажется, дипломдун кереги деле жок. Модадан акча табуу мүмкүнбү? Мисалы, сиз бүгүнкү күндө мындай кыялыңыздан тышкары материалдык жактан өзүңүздү байыта алдыңызбы? Мен айтат элем да, модадан табуу бул мүмкүн эмес. Эмнеге? Анткени мода жаратуу, сен мода жаратканда сен коллекцияларды жасайсың. Коллекцияларды жасап атканда ал мындай баары эле ал коллекцияңды кийбейт да. Потому что это высокая мода. Аны мындай биздин Кыргызстанга түшүнбөйт деп ойлойм да. Бул мода жаратуу. А кийим жаратуу бул башка нерсе. Ошондо кандай болуп калды? Мода жаратуу сиздин оюңузча Бул менен акча табуу мүмкүн эмес. ал эми кийим жаратуу бул эки башка. Эки башка. Анда биз чет элдик ошол эле Коко Шанель биз тарыхта калган. Эми канча италиялык бренд, канчалаган Франция дей койчу, айтпай эле коеюн. Азыркы күндөгү Американын брендтерин. Алар кандайча акча таап атат? Биз ошол нерсеге жете албайбызбы ошондо? Жок, сиз айтпайсыз, мода депчи. Мода деген, например, бул Западтан келген нерсе да, они создают моду. И бизге келгенче 2-3 жыл керек да. А биз аны биз жактан жаратсак, моданы биз бияктан жаратсак, ал мындай неносибельный болот го деп ойлойм да менчи. Бул мен жеке менин. Анткени балким киши азбы дейм да бизде, Кыргызстанда. Бизде эме жок да. Потребность жок. А уже биз жараткан кийимдер, ал уже мындай, может быть, мурунку сезондогу кийимдер болушу мүмкүн. Буйрутма бергендерчи. Ал может модный эмес, просто ал кишиге жага турган кийим болушу мүмкүн. Аны мен мындай мода эмес деп ойлойм да. Ошондо биздин Кыргызстандагы дүң продукция кылып тигилип жаткан, цехтерде тигилип жаткан кийимдер бул күнүмдүк эле Күнүмдүк жашоого керектүү нерсе. Массабдуу кийимдер болуп атат. Мында мода камтылбайт. Мода камтылат, бирок бул айтып атпаймынбы? Бул, например, 21-жылы мода чыкса, ал биздин рынокко
уже 22-23 жылы чыгышы мүмкүн. Ал да уже мода деп эсептелбейт да уже. Ооба, күнүмдүк эле. Күнүмдүк ооба. Мындай Кыргызстанда ушундай мода үйүн атайын түзүп, ушу моданы көздөгүлө деп ушундай бир чоң мода үйүңүздү ачкыңыз келеби? Конечно, бул Ар бир эле ар маэстроной. бир эле мастердин каялы да бул. Бирок ошого туруштук бере алабызбы биз? Кыргыз эли сиздин көз карашыңыз байкалыңыз. Туруштук бере алабыз. Бар. Бар. Анткени биз өзүбүздүн кардарларыбызды билебиз. Эмне жарата алабыз биз билебиз. Биз ооба жарата алабыз деп айта алам. Аябай сонун, азыр дагы улантабыз деп ойлойм. Анда биз азыр тыныгууга, рекламага жол берелик. Андан соң кайрадан модельер, дизайнер Айбек Черикчиев менен маегибизди улантмакчыбыз. Кечтин кезекчиси Каныкей Алымбекова. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн аябай түркүн тема дегеним дизайн, деги эле Кыргызстандагы мода жөнүндөгү нерселер тууралуу сүйлөшүп атабыз. Эң алгачкы коногум бүгүн Айбек Черикчиев, өзү жаш модельер, дизайнер, өзүнүн тарыхый жолу, аз да болсо эмгеги жөнүндө бөлүшүп атат. Анда эмесе көңүлдү сизге бурсак. Мода деп сүйлөшүп калбадыкпы? Демек, биз мода деп эңсегенибиз менен андан акча таба албайт экенбиз. Мисалы, ошону байкадым, дүңүнөн продукция алып, бул бизнес катары кеткен дагы бир мындай модага экинчи талаштуу жолу бул цехтердин иштегени болуп атат, туурабы? Ушул жаатында сиз кандай мамиле кылып атасыз ушул эки нерсеге? Мода менен бизнестик нерсеге кандай мамиле кылып атасыз? Кээде мисалы болобу сизде мода деп жүрүп, акча таба албашым мүмкүн экен, цехке эле кетип калсамбы деген учурлар болду эле, мисалы тыштап салайын деген. Андай учурлар көп эле болгон. Андай учурлар көп эле болот. Акча жаатынан кыйналып, финанс жактан кыйналгандай, ушунда таштап эле любой цехке кетсем мени алат деген болот. Бирок анан ойлонуп, бул уже кичинекей кезимден бери кыялданып келген эме, муну кантип таштайм деп. Бирок экөөнү бирге алып кетсе болот деп ойлойм. Өзүңүз ошондой жаатта иш кыласыз. Ооба. Демек, сиз өзүңүздүн капчыгыңызды табыш үчүн чакан цехиңиз бар, бирок ошол эле учурда өзүңүз дагы модалык мындай дизайнер катары. Жок, цех бар деп айта албайм. Бул мастерской. Бул жактан биз массаға чыгарбайбыз, только индивидуально на заказ, и ошол заказ аркылуу акча табабыз. Канча адам иштейт командаңызда негизи? Командабызда 5 киши иштейт. Сиз эң астында турасыз. Мен астында эмес, менин коллегаларым, алар да өз брендинин үстүндө иштешет. Мен башында эле айтып кетпедимби, мен өз колумда иштеген адамдар жок, потому что мен баарын өзүм жасайм. Бул жардамга эле ошо конструирование боюнча коллаж жасатканга эле жардамга барам, а калганын баарын өзүм жасайм. Биздеги Кыргызстандагы мисалы эң бирден бир деген мода үйү бар, Дилбар үйү. Ошондой чоң мода үйлөрүнө барып мындай тажрыйба, эмгек топтодуңуз беле? Жашооңузда болду беле алганыңыз? Ооба, андайлар болгон. Мода үйлөрү кандай иштейт экен деген. Ооба, андайлар жерге барып, көрүп, бул эми Дилбар мода үйүн укпаган адам жок дейм. Мен деле баргам, тажрыйба алайын деп. Бирок бул Дилбар бул этно кийим жаат болгондон мени көп кызыктырган жок да. Мен ошо өзү Дилбар Ашынбаева менен жеке таанышып, сүйлөшүп, мындай советтерди сурап эметкем, бирок именно ошол мода үйүнөн опыт алуу мен үчүн эме болгон жок да. Пайдалуу болбоду. Пайдалуу болгон жок, анткени бул башка стиль. Дилбар Ашынбаеванын өзүнүн стили бар, анын стили башка, менин стилим башка болду. Ошондуктан кажети жок болду.
Өзүңүздүн көз карашыңыз боюнча сиз анда көбүнчө кечки көйнөктөргө ыктай кечки кетсиз. көйнөктөр, кечки анан күнүмдүк жашоого повседневный. Менде бир мындай суроо бар да, ушу кечки көйнөктөрдү көрсөм эле кандайдыр бир мындай денеге жакпаган бир эми сырты суп-сулуу көрүнүшү мүмкүн, бирок ушундай денеге жакпаган бир нерсени байкайм да, анан менде маселе жаралып атат да. Сиз ушул жөнүндө ойлонуп көрдүңүз беле? Мисалы, денеге жаккан пайдалуу кечки көйнөк жасаса болобу? Негизи жасап көрдүңүз беле? Материалдар барбы бизде? Ооба. Жасаса болот. Ыңгайлуу болуш. Бул көйнөк абдан сонун болуп, бирок кийип жүргөн адамга ыңгайлуу болбосо андай көйнөктүн эмне кереги бар деген. Бирок кечиресиз, мындай нерсе туулат да ойдо. ХБ деген кандай болуп калат кыргызчасы? Пахта. Пахта материалы эми ушунчалык денеге ыңгайлуу да. Анан эми кечирип коюңуз, анын сырткы көрүнүшү ушунчалык мындай көрүнбөйт да жакшы. Анан кандай ушул жерде кандай мамиле кыласыз? Сизге кардар келди, пахтадан көйнөк кийгим келип атат. Аябай. Жок, пахтадан биз тигип беребиз. Бул жайкыга, азыркы учурга абдан. Бирок сырты жалтыраак нерсе керек болуп атат да, мисалы. Биз сыртын жалтыратабыз да, ичин пахтадан подкроп салып коебуз да. Ошондой кылса да Ошондой болот. болсо болот. Аябай эки каттуу болуп мындай нык болуп калбайбы дейм да. Жок, эми пахта дегенде ал аябай жеңил да, сиз айткандай жеңил, абдан жука, кийгенге ыңгайлуу. Бирок сырткы көрүнүшү анча эмес да. Сыртынан жанагындай бисер капталган, таштар капталган ткань менен жасап көрүнүшү. Бул материалдарды кайсыл мындай мамлекеттен келет бизге, Кыргызстанга негизи экспорт? Кайсыл жердики көбүнчө? Экспорт көбүнчө биздики Китай, Кореядан келет. Жагабы сизге түзүлүшү бар болобу? Прям 100% жагат деп айта албайм, бирок арасында жакшылап издесең тапсаң болот. Анткени бул бизге Турция, Италия, Франция, башка өлкөлөрдөн келет, бирок алардын баасы абдан кымбат болот да. Анан кардарлар айтасың да, ушундай бар, бирок баасы мынча. Италия, Франциядан келген кездемелер деп түшүндүрөсүң. Анан Кытайдан келген ткань баасы мынча десең, бир-эки жолу эле кийем, Кытайдын акчасына көп эметчи. Бизде материал чыгарууга каражат барбы? Дейгеле, сиз модельер, дизайнерсиз да. Ткань, мындай айтканда, кездеме кантип жазаларын билесиз да. Бизде жасаса болобу? Эми кийистен башкасын айтайын дегеним да, мындай кездемени. Жасаса болот. Эмнеге бизде жаза албайт? Мен ойлойм, где-то бир 15-20 жылдан кийин биздин өлкөдө уже өзүбүздүн фабрикалар болот депчи. Мен ишенем, что 15-20 жылдан кийин биздин өлкө өнүгүп, ушул даражага жетет, что биздин өзүбүздүн чыккан кездемелер болот депчи. Бирок азырынча ошол нерселер жок да. Мен бир дагы дизайнер же болбосо бир дагы бир мындай чоң ишкерлерди көргөн жокмун. Мода жаатында ушундай бир чоң нерселерди түзгөн, ачкандарын байкабадым да, тилекке каршы. Анын баары все зависит от финансов дегендей. Дегеним, балким мындай дизайнер арасында өзүңөрдүн ассоциацияңар барбы, мындай кеңешип келгиле мындай иш кылалы деген бир болобу мисалы? Болот, андай ассоциациялар көп. Иш кылалы дегенде биз ушундай показдар, маданий иш-чаралар боюнча болот. Биз деле эми кылалы деген ниетибиз бар, бирок эми все упирается в деньги дегендей да. Качандыр бир кездерде 12-13 жылдары эсимде бар, мода жумалыгы өтчү эле да. Аябай прям күтүү бар, ошону мен эсимде аябай студенттерден катар чоң бизде ошо мисалы орус дизайнерлер көп да, кыргыз дизайнерлер. Анан азыр ошондой нерселер аз эмнегедир? Азыр нерселер аз эмес, азыр андай нерселер жок. Ошо эмне себептен жок? Анткени биз окуп жүргөндө биз баштатканда ошо мода жумалыктарына барчубуз, ар кандай фестивалдар бар, День творцов красоты деген ошол нерсе да бар. Ошолор бар эле. Биз барып, ошо биз да катышабыз деген кыялдан жүрүбүз. Азыр андай нерселер жок. Биздин улуумундагы адамдар ошо жасап келишкен, бирок азыр эмне себептен жасашпайт билбейм да. Силер өзүңөрчө келгиле, биз жасап көрөлү деп жасайбыз, бирок биз жасаган деле болот, бирок
ал кездегидей масштаб жок да бизде по-любому. Биз жасайбыз, бирок андай все равно ал кезде тимил укмуш. Биз барып, аяка билет сатып алып, даярданып, күттүк. Потому что ар бир сезондо болчу. Азыр болсо деле бирок деңгээли андай эмес. Кыргызстанда конкуренция барбы силердин дизайнерлик мода жаатындагы? Конечно, конкуренция бар, конкуренттер көп. Азыр мен дизайнер болом, мен тигем дегендер абдан көп да. Ошо кантип туруштук берип атасыңар, мисалы атыңарды сакташ үчүн? Ар бир мастердин өзүнүн фишкасы бар. Өзүнүн жолдору бар. Клиенттер деле аны билет. Ошондуктан ар бирөөнүн өзүнүн сыр болбосо баасы канча деп сурасам болобу көйнөгүңүздүн, же бул сырбы? Мисалы орто эсеп менен бир көйнөктүн баасы. Бир көйнөктүн баасы тигиши 3000 сомдон өйдө. Бул кездемеден сырткары работасы деп айтсак болот. Ошондо эмне кирет? 3000 сом бул жөнөкөй эле көйнөк. Андан жогору болгондо ал кездемеден фасонуна жараша болот. Эң кымбат костюмуңуз канча сом болгон? Жана айтып кеткендей эле бул үлпөт көйнөк болгон, ал 360 000 сомго тиккен. Мен үчүн 360 000 сом. Ал эмнеден тигилген? Ал полный таштардан. Ал кездемени биз Италиядан заказ берип алдырганбыз. Мен ойлоп атпаймынбы, ал 360 000 сом болсо, ал Асель Кадырбекованын үлпөт тоюнан ашып кетип атпайбы? Ооба, эми бул сиз билген эле бренд болуш керек. Бул Элисап деген бренддин кездемесин заказ берип Италиядан. Аны бир жыл күтүп, ошону тигип бергенбиз. Италияга баргыңыз келеби өзүңүз негизи? Конечно, Италияга барып, өзүмдүн показымды кылып, өзүмдү көрсөтүп, Кыргызстан атын чыгарып. Алар кандай иштешет негизи? Алардын системасы кандай? Эми сиз дизайнер катары көбүрөөк билген чыгарсыз дейм да, негизи. Эми алардын системасы совсем башка да. Биздин система совсем башка. Алар муну биздин эл кийет, биздин эл кабыл албайт деген аларда жок. Алар чыгарат. Сынга кабылышат. Абдан көп спорлор болот дегендей. Анан ошондой болот, көп скандал болот аларды, бирок кийинки жылдары ошол эле коллекциялар модага айланат да. Бирок эң таң калганым мода жаатында. Италия бул мисалы башка өлкөлөргө салыштырмалуу кичинекей өлкө, Европа өзү эле негизи абдан кичик өлкөлөрдө. Анан ошондой өлкөлөрдө Италияда кен байлык деле жок. Италияда же болбосо дагы бир укмуштуудай эми туризм албетте бар, бирок дегеним кичинекей өлкө болуп алып, бирок өзүнүн экономикалык жактан кийим менен байытып койгонуна таң калам да. Эгерде бизде дагы эч нерсе жок болсо, биз кийим менен өзүбүздү байыта алабызбы, Кыргызстан? Айтып атко, бул Милан бул моданын мекени депчи. Сиз айткандай эле, биз алардан эчтекебиз кем эмес. Бизде, мен айтам, Кыргызстанда даже алардыкынан көп дизайнерлер бар, көп чеберлер бар, көп таланттуу адамдар бар. Биз аларга жетпей турган, биз алардан ашып кете алабыз да. Биз ошолго ашабыз, алардан кыйын болобуз деген ниетмен кетишибиз керек деп ойлойм. Кийинки муундар, мен ойлойм, уже Кыргызстан аты чыгып, уже мода жаатында Италия, наравне с Италией турган өлкө болот деп ишенем. Буга себеп катары сиздин өнүгүүңүзгө назар бургум келди да. Мындай гениалдуу нерселер, алар абдан жөнөкөй болот дейт да. Все гениально просто дейм. Ошол аябай мага, мисалы, эмне үчүн жөнөкөй деген, бул кийимиңиз, мисалы караңыз, үстү, жеңдери бүтүндөй жөнөкөй, бир эле мындай бир орусча айтканда очертание деп коебу, мындай айтканда бир так баса белгилеген жери жакты да, этеги. Көйнөгүңүз тууралуу айтып берсеңиз, бул көйнөк кандай, кайсы мезгилге мүнөздүү, келе жаткан 22-жылга? Бул көйнөк 2021 жылдын жай мезгилине
жай коллекциябыздын бир көйнөгү. Ал жакта бүт ошондой свободный крой, оңой, жеңил издемелерден тигилген көйнөктөр да. Мен өзү ушундай жай мезгилге ушундай көйнөктөрдү тиккен жактырам да. Сиз айткандай всё гениальное просто деп, бул прямой крой. Фигураны дагы өйдө төмөн кылбайт. Өйдө төмөн кылбайт, ооба, бул абдан ыңгайлуу, жайкага абдан ыңгайлуу көйнөк деп айта алам. Бизде кыргыздар акыркы убакта эмнегедир узун көйнөктөргө басым жасап кетти да. Анан сиз ушундай чабуулдарга коркпойсузбу? Мисалы сизге келип айтышпайбы, мындай кардарларыңыз узунураак кылчы, жок, мисалы кыска кийген көбүн эсе эмеспи дейм да бизде. Мисалы кыска кылып койсоңуз, эми жактырбагандар болобу? Жактырбагандар болот. Бирок бул коллекция жаратууда бул биз өзүбүздүн үнүбүздү, өзүбүз мындай биз каалаганды жаратабыз да. Анан кийин албетте ушу көйнөң аябай жакты, ткань жакты, аябай жакты, бирок кыска экен, же жеңи кыска экен, мен ушундай көйнөктүн эле узунун, жеңи узунун, же болбосо кичине бошураак киетилем дегендерге биз албетте тигип беребиз. Мен сизди дизайнер катары бир суроо салгым келет да сизге. Эми албетте күнгөй менен тескейи болот дейт жашооңчу. Анан биздин деле тарыхыбызга көз чаптырасыз да сиз. Мисалы мурун кандай болгон, 90-жылдарда ошондой. Азыр кандай болуп атат? Сиздин көз карашыңыз келечекте биз кандай жакка өзгөрөбүз дегенин бүгүн абдан чоң мындай талаш тартыш нерсе бар да. Ошол эле учурда тойлор дүңгүрөп өсүп атат. Тойлордун убагы болуп, атайын элдер өзүн көрсөтүш үчүн театрларга эмес, той топур деген нерсеге ыктап атат. Анан бир эле учурда элдер мындай диний агымга да агылып атат дейм. Ал мындай табияттуулукту, тазалыкты, арылуулукту камтыган узун мындай көйнөктөргө дагы аябай ыктаган айымдар көп. Анан сиздин оюңуз, сиз кандай көрүп атасыз биздин келечекти? Биз каяка барабыз? Ушу сурооңуз абдан жакты. Сиз айтып атпайсызбы, мурун театрларга, ар кайсы мындай кечелерге барышчу, азыр болсо өзүн көрсөтүш үчүн, өзүнүн кийимин көрсөтүш үчүн азыр тойлорго барат да. Бул тойго барып, мен, например, бул дизайнерден же Айбектен көйнөк тиктирдим деген, бул да өзү мындай тренд болуп атат да. Келечекте биз ошондо бар болобузбу, жок болобузбу? Бар болобуз, эмнеге жок? Бар болобуз. Бар болобуз. Сиз айтып атпайсызбы, азыр узун кийген, хиджаб кийгендер көп депчи. Мен ойлойм, бул экөөнү чогуу алып кетсе болот деп. Аябай сонун талкуулар болду. Эми мен колдон келишинче сизди ачып бергенге аракет кылдым. Рахмат. Бүгүн бизге конокко Айбек Черикчиев, дизайнер, модельер конок болуп келип отурат. Биз сиз менен коштошобуз. Ал эми азыркы кезек сюжет болот. Ошол сюжетке абдан сонун көңүл буруңуздар. Бул ошол эко-фэшн жөнүндөгү, Кыргызстанда болуп өткөн жумалык жөнүндө. Анан анысың арындай ошондон улам бизге келе турган конокторубуз жөнүндө болмокчу. Sitting here feeling so bad. What did I do? I need a couple minutes longer. You're stronger, and I
up all the pieces, your pieces, so we can pretend. Can we go back, 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 back to being lovers? Can we go back, 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 back to being lovers? Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, азыр аябай ысык, кызыктуу болот деп ойлойм. Бүгүн биз Кыргызстандын модасы, мода жаатындагы деги эле келечеги жөнүндө, фэшн жөнүндө сүйлөшөбүз. Азыркы келген конокторум Нурзат Жээнбек кызы, маданияттын мыкты кызматкери, дизайнер, модельер, искусство адиси, Борбор Азиянын кол өнөрчүлөрүнүн вице-президенти. Карагылачы, кандай көп макамы бар деп айтпайынбы сизде. Анан жаныңыздагы Нурбек Кадыркулов, Эко Fashion Кыргызстан 2021 жаш дизайнерлер конкурсунун гран-принин ээси. Куш келиптирсиздер. Силерди тааныштырам деп аябай көп чалыктым. Аябай кубанычтамын. Кыргызстандын модасы, деги эле Кыргызстандын абалы жөнүндө сүйлөшкүм келди. Биринчи кезекте тааныштырып өтсөңүздөр өзүңүздөрдү. Кутман кечиңиздер менен. Мен Нурзат, жөнөкөй дизайнермин. Мындайча айтканда, искусствого өзүмдү колуман келишинче салымды кошуп келатам. Ушу маданият тармагында бардык жакта фольклор болобу, өнөрчүлүк болобу, салттуу билим, оюу, ошол архитектура, архитектура боюнча дизайн, дагы бир көркөм колдуктар боюнча эмгектенип келатканыма көп жыл болду да. Аябай көп жыл. Мен оюмча 20 жылдай болуп калды, Балким. Өзүңүздү Нурбек тааныштырып өтсөңүз. Мен атым Нурбек. Эко Fashion'ден тышкары мен сизди быйыл 2021 жылы ошо Нью-Йоркто өткөн конкурстан дагы утканыңызды билдим да. Аябай кубанычтамын. Бул алгачкы конкурсум болду. Жаңы эле коллекцияны бүтүп, уже дипломду да алып отурган учурда уже ушундай жаңылык келди да. Бизге айтты, анан конкурска катышасыңар. Анан макул болуп катыштык. Анан жыйынтыгы аябай кубандырды. Күтүлбөгөндөн болуп, эми дүйнө жүзүндөгү канчалаган кишилер катышты. Анан ошонун арасынан Кыргызстан биринчи, экинчи орунду алгандан аябай кубанычталып. Биринчи жолу болуп атат, толкундап атасыз. Биринчи жолу конкурсум болуп, биринчи жолу ушундай жыйынтыктарга ээ болгонго аябай кубанычтамын. Билимиңиз ошондо сизди аябай мындай айтканда көтөрдү. Билим аркылуу дейсиз, Мен эжекем деген Ирина Михайловна деген, Кагостада и деген немесин. Ошол эженин түрткүсүнөн мындай сабагынан билим алып. Сиз окууну бүттүңүз да мындай оңой болгон жок да дейм да, бул ушул мындай таризге келишке дейм да. Оңой болгон жок. Бунун ар бир идеясын, ар бир линия, сызыктарын баарын, объемун чыгарыш керек. Башкаларга окшоштурбас үчүн аракет кылып. Азыр кененирээк сүйлөшөбүз. Мен Нурзат Жэ сизди көптөн бери билем, аны аябай таң калам да. Дизайн өзүнчө, анан архитектураны дагы аркалап. Мисалы, көп жылдан бери тааныйм сизди кийиз жаатында сүйлөшөлүчү мына. Кийизден
канчалаган буюмдарды жасадыңыз? Мисалы, ошол эле кыргызча эмне дейт штораны? Штора сыяктуу мындай. бар да. Ушундай штора сыяктуу нерселерден, буюмдардан. Анан кийимге чейин. Кийизди айтып Негизи берсеңиз. дүйнө жүзүндө кийиз менен иштеген көп улуттар бар да. Ар бир улутта көчмөн улуттар. Булар тоодо жашап, анан баягы малчылык менен жан багуу деген сыяктуу да, ошол кездерде баягы кийиз пайда болот да. Кийиз бул боз үйдүн эле эң нукуралыгын, тазалыгын бир айтсак болот да. Бул боз үй негизи кийизден жасалып атат. Кыргыз улутубузда, көчмөн калкыбызда ошондой кийиз бизде бир башкача бир жылуу, мээримдүү. Ал кийиз жок, эч кандай жашоону элестетүүгө болбойт да. Бизде суук десе сууктан сактап, ысык десе ысыктан сактап келе турган дагы бир нерсе бар. Кийиз менен келесиң, кийизде жашайсың, кийиз менен кетесиң дейт да. Ошо жашоодо дагы мен жакындай чоң болгондо эле билдим. Ошол акыркы узатууга, адамдарды жанаттыкка узатууга дагы ошо кийиз менен алып барат экен да. Ошондо сиз философиялык көз карашта карап атасыз, мен кийиз ошо менен. жашоо деп карайм да. Кийиздин ичинде жашоо бар, анткени бунда эч кандай бир жаман нерсе жок да. Жакшы гана нерсе бар. Сыз өтпөйт. Мындай үй жашоодо колдонулганда да жакшы нерселерди билсек болот. Бул эң гана бир жагы да. Андан артында көп философия, терең өмүр, терең жашоо, окмуш сырлар жатат да. Ошон үчүн бизде шырдагыбызды эле айтсак да, ошол колөнөрчүлөрдүн арты менен ЮНЕСКОдан дагы мисалы үчүн биздин Алагиз шырдагыбыз татыктуу орун алып келди да. Андан тышкары ошо мекен Шырдак менен Алагиздин мекени Кыргызстан деген статус алып келди. Бул эң чоң жетишкендик деп ойлойм да. Анан баягы Шырдак десе эле кыргыз улутун эстейт да. Бизде көп улуттар бар деп айтып атпаймынбы? Ошонун арасында эле монголдор кирет, көчмөн калктын көбүнчөсү кирет да. Бирок кыргыздыкы өзгөчө бир бөлөк. Айтып кетейин деген нерсем закон сингармонизма деп коет. Бул үндөшүү закону биздин тилибизде бар экен. Кыргыз улуттук тилде бул тастыкталган да. Ошол тил үндөшүү закону биздин гана тилде бар. Ошол үндөшүү закону жакында бир мага чоң ачылыш болду, билген нерсеме дагы ачылыш болду да. Шырдактын оюлары ошол бири-бирине үндөшүү менен жүрөт экен да. Канча ак болсо ошончо кара, мындайча айтканда. Бири-бирине эгиз шырдак жазалат. Бирөө ак кара менен, бирөө кара ак менен да. Ошол оюлар, бардык нерселер өзгөчө бир кооздукту жаратуу менен эле эмес, ичине көп бир жашоону камтыйт да. Бул кийимдер жөнүндө айта турган болсок, чынында кийимдер мага мындай хобби катары кеткен да башындачы. Бул айкел кийим деп койсок болот. Айкел кийим тегиши жок жазалат, уютулган, мындайча айтканда дүйнө Технологиясы жүзүндө өтө көп, мисалы ошол кийизди жазуунун деле уютулган түрү бар, анан бышырган. уютулган да, ал дагы уютулат. Уютулган деген себеп ошондон да, анан Япон элинде мисалы үчүн уна фелтинг деп аябай мындай дүйнө жүзүнө белгилүү да. Ошол эле техника бизде Кыргызда алагиз деп аталат да. Биз муну карап көрсөк алагиз деп атасак болот. Структурасы. Алагиз дейт, ооба жазалды, алагиз деп коебуз. Ошол жаңы заманбап өзүнүн өзгөчө баягы алагиздин заманбап өзгөчө урду бар. Бул дүйнө жүзүнө ушул жандандыруу алып келгим келет да. Ошондо натуралдуулукка өтүп атканыбызбы бул биздин? Бул биз башынан эле ошол жолдо келатабыз да. Анткени дегеним, Шырдакты көбүн эсе баары билет да, чет элден бери, ЮНЕСКОдан бери тастыкталып жатат. Анан бул кийим жаатында ошону кийимге келтиргениңиз бул мындай өтө тарай элекпи дейм да. Анткени Кыргызстанда мен сизди билем, ошо кийиз менен иштеген жана Айдай Асангулова бирден бир ошо кийиз деги да кыргыз өнөрчүлүгү жөнүндө мындай иш алып келесиздер да. Анан аябай баа берем. Ушул нерсени сактап калыш ушул күнгө чейин оорбу сизге? Жок, оор эмес. Бул махабат.
өзгөчө махабатым бар да. Неге дегенде кийим жасоодо бардык табигый нерселерди колдонсок болот. Бул жакка пахта кирет, баягы жүн, вискоза дейбиз, баягы жаныбарлардан алынган табигый бир сырье десек болот да. Ошол нерселер бар. Анан кийин өсүмдүктөр аркылуу келген. Ошолор экөө бардыгы эмне болсо дагы баары айкалышып, анан кийин уюй бергени таң калат да. Бул жаратылыштын бир өзгөчө бир белгиси деп сезем. Ошол бир жазалган буюм экинчи да жазай албайбыз. Ооба. Кайталангыс уникальный деп коебуз. Анан чет өлкөдөн дагы ошол сертификаттарды алып келди. Мага жаңы досторду алып келди, жаңы байланыстарды алып келди. Мен негизи эле бул бир убакытта сырттарга чыга албай калдым. Балдар кичинекей, ошол учур болду. Анда дагы таштап койгон жокмун да. Азыр болсо башкача жандуу сүрөт тартуу. Ала кийиздин жерге салса болот, картина катары. Ошо бир мындай эмгегиңизди көрдүм да, Facebooktан бир чоң бул эмне жазып атканыңыз. Чоң мындай же ала кийиз эмес, же мындай шторабы айтор кандай бир нерсе жазып атасыз. Бул ала кийиз. Ала кийиздин эле живопись деп коебуз. Ушул техникада бизде Кыргызстанда аябай жоголуп бараткан деп айтсак болот. Аз колдонуп баратабыз. Бизде аябай таланттуу ушу жандуу жазуу деп коелук, живопись деп коелук. Ошол эки жандуу жазууну жоголуп бараткан да. Ошол эле жандуу жазууну ала кийиз техникасы менен жүнгө баягы оюларды, жаратылышты түшүрүү мага азыр жаңы мындай проектим десем болот. Астыга жылдырайын деген ойдомун. Анткени кенендигине чоң жазалганда кандайдыр бир кызыктуулугунда деги эле айтып бүтпөгөн бир сырларды чечип анан кийин дүйнөгө тартууласак болот. Бул биринчиден. Экинчиден бизде баягы ушу жүндү кайра иштетүү боюнча же болбосо биздин жергиликтүү сырьелордон жасалган баягы товарларды деп коелук, буюмдарды, нерселерди дүйнөгө тартуулоо. Бул экономикалык бир багыт бар. Анткени бизде бар нерселерди биздеки ушул нак таштардан, же болбосо ушул темирдин, же болбосо металлдын ар кайсы түрлөрүнөн, ушул эле жүндөрдөн, дагы бир нерселерден биз сонун дүйнөгө бир тартуу кылсак, ал бизге экономикалык жылыш алып келет. Экономикалык жылыш бул искусство аркылуу. Ликвидация мусора через искусство деп атабыз. Же болбосо продвижение через искусство. Искусство аркылуу бир буюм жасоо. Ошону дүйнөгө тартуулоо түзмө-түз биздин экономикалык жаатында креативный экономиканы өнүктүрүүгө бирден бир эң чоң шарттын бири деп эсептейм. Ошол нерсени биринчи болуп мен өзүм көрсөтөйүн дедим. Менин ушул алган тажрыйбамдан жыйынтык чыга турган болсо, анда дагы жылсак болот деген да, бардыгына жол көрсөтүп, дагы жылсак болот деп. Ошол студенттерим дагы бар. Ошондо университеттин студентиңиз болуп калат. Мындайча айтсак, биз кызматташтыгыбыз дагы бар. Университеттерде көп азыр мындай тажрыйбамды бөлүшүп атам азыркы учурда. Аябай сонун. Мисалы, сизди карап отуруп, ошол кийизден эле нерсени карап отуруп, Нурбектин колунан жасалган ошол эле учурда мында кандай десек, мисалы бул ошо Нью-Йорктогу өткөн силердин конкурстагы Неон деп аталган коллекцияңар болуп атат, Бул такыр башкача болуп атат, карама каршы. Демек, кандай болуп калды сиздин коллекцияңыз? Көз караш ар кимдики ар кандай көрөт. Анан ошондуктан мен ушул мага кийиси жакты этемби сиздин коллекцияңызды? Ошо бир катар мисалы бирөмчө эмес, көп кырдуу болгону жакты да. Мен ушул нерсени аябай жакшы көрөм. Айтып берсеңиз? Бул кийимдер ойлоп тапканда эме деген мындай мегаполистин адамын образга алгам. Мегаполисте деген тынбай кыймыл, аракет, убакыт аз кадимки. Аны ошого ылайыкташтырып чыгарылганы мисалга алсак, бул жакта куртка турат.
безрукавка жеңи жок деп мындай. Анан ал как одеяло сыяктуу, төшөк сыяктуу кетет да, жылуу. Анан алыс жолго баратса, уктаган жетишпей калса, күн суук болуп калса, допустим, бир шаардан экинчи шаарга барганда суук болуп ошондо калышы биздин мүмкүн. эле илгерки чапандын эле бирок жаңы замандаштырылган түрү болуп атат, Шырылган чызыктар бар. Ошол атайын кыргыздын этнодан алыс кетпейин депчи. Анан ошол чызыктарды негизи ана орусча айтканда птичка путешественник деп ошол чымчыктын линияларын алгам да, сызыктарын. Анан мобилдүү болуш үчүн трансформация формасын кошком. Анан кийим жаратканда деген көбүнчөсү размерден неме болуп калат. Уникалдуу болуш болуш үчүн. Биз бул жөнүндө тереңирээк, кененирээк сүйлөшпөсөк болбойт. Азыр бизде урматтуу теле көрүүчүлөр рекламадан кийин алыстабаңыздар. Аябай сонун тема бүгүн бизде мода. Кечтин кезекчиси Каныкей Алымбекова. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин иш күнүнүн кечи программасында сүйлөшүп жатканыбыз бул мода, дизайн. Деги эле кыргыздарга таандыкпы бул нерсе, келечеги кандай, ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Бүгүн бизде конокто Нурзат Жээнбек кызы, абдан чоң таланттын ээси деп айтам. ГИИС жаатында, архитектура, дизайн жаатында эмгектенген чоң айым деп айтсам болот. Жана ошондой эле Нью-Йорктогу конкурстун жеңүүчүсү, Неон өзүнүн багыты боюнча жасаган мындай костюмдарын ала келген Нурбек бизде бүгүн конокто. Азыр мен ушу силердин костюмуңуздар жөнүндө сүйлөшкүм келип атат да. Анан жөн эле сүйлөшпөсөң кийип көргүм келип атат. Мисалы, элдер көрүүчүлөр көрсө деп ойлойм да. Мисалы үчүн мага багыттап көрсөңүз. Нурбек, сиздин мисалы бул жактан кийгизип көрөм. Бул жерде эки нерсе болуп атат да. ГИИС, Кыргызстандын нукура баалуулугу. Жана ошол эле учурда азыр Нурбек өзү кийип тургандай урбан стилиндеги. Мисалы бул кийип көрөбүз. Орусча айтканда кардиган, безрукав. Мына карасаңыздар. Бул биздин Кыргызстандын келечеги. Аксессуарларды бул жерде сразу өзгөртүп койсо, уже башкача мындай. Бул Нурзат эженин колуна таандык ушундай ГИИСтен жасалган кардиган деп айтсак болот, мына мондай. Менин оюмча бул бардыгына туура келет да. Мисалы арык, семиз, дээрлик эми уни деп коебузбу? Уно мындай уникалдуу да бардыгына. Унисайз. Инглисче. Ооба, англисче айтканда ошондой болуп калат. Анан бул деген мындай, кандай десем, орусча айтканда корректирует фигуру заодно. То, что сейчас современным актуально. Көрүнүшү кыргызча айтканда көйкөлүшү, аябай сонун мынтип келип туруп. Айланып. Мындай. Шлейф менен. Бул айкел. Нурзатчы айтып берсеңиз. Айкел кийим деп атпайбызбы? Тигиши жок да. Муну жазганда мындай уютуп жазадык. Уютканда ошол сыртындагы түшкөн таш, бул коллекциянын аты жылуу таш. Мрамордун, бир таштардын оюлары түшүрүлдү да. Ошол себеп менен баягы таштын образын берди да. Бирок ошол учурда эле жылуу дегенибиз баягы бул аябай жылуу нерсе да. Анан кийин жууса болот, колдонулса жакшы, колдонот, ушул бир таштын образын бердик да. Бизде аябай жаратылыш аябай кооз. Анан кийин көп учурда ою салчубуз мурда, анан дүйнөгө чыгыш үчүн баарына түшүнүктүү бир тил бар экен да, бул жаратылыш тили да. Баягы чымчыктын сайраганын баары түшүнөт, суунун акканын баары түшүнөт, баягы таштын кооздугун баары түшүнөт да. Ошол себептен бул дагы бир жакында Японияга саякатка бара тургандай болуп атабыз. Ошол учурда бардык элге, жерге, дүйнө жүзүндө адамдар баягы жаратылыш менен гармонияда түзмө-түз мамиледе болуш үчүн махабатка чакырып кетти деген бир өзүнчө кийим аркылуу чакырык да. Сонун экен. Эми теледе көрүп жаткан адамдарга мындай түшүнүктүүрөөк болуш үчүн мунун орто баасын сурасак болобу кыргыз эли үчүн? Мисалы мындай нерсе канча турат?
портобасын сурасак болот. Кыргызстандын ичинде бир 7000 сомдон 70.000ге чейин турат атат. Ал өзүнүн гана баягы материалын актаган, э? Ары бирөөсү бул уникалдуу экинчи жолу кайталанбайт да. Анан кайсыл учурда кандай дегенибиз сатылышы менен чет өлкөлүк жарандарга келгенде биз кыйын аракет кылып эле сатканга аракет кылабыз. Эмнеге дегенде Кыйла кымбат эле кыласыздар. Кымбат эле кылабыз. Өзүбүздүн досторубуз бар эле келгенде аларга биз эч качан баягы чоң баа айта албайбыз. Көп учурда биз берек катары беребиз. Эмнеге дегенде бул мен сизге башында айтып кеттим, бул хобби сыяктуу да. Биз каражат табуу нерсе бул башка жактан. Бул көп учурда коллекция түзүлүп, анан кийин дүйнө кыдырат да. Баягы дүйнө кыдырганга көптөн көп сонун себептери болду да. Ушул кийимдердин арты менен дүйнөдө дагы ушундай жасаганга кызыккандар адамдар аркылуу азыр тааныштым да. Анан кийин ушул эфирден дагы баягы пайдаланып айткым келип кетет. Жакында биз мастер-класстарды баштап атабыз. Кантип уютулат, кандай жазылат, эмне кандай боектор колдонулат, кандай жүн керек болот, ошонун баарын кызыксаңар, бизде Нурзат Fashion жеке баракчама жазылсаңыздар болот. Андан тышкары ошол мастер-класстарга бекер мастер-класстар бар, жазап үйрөнсө болот. Андан тышкары ар кимдин өзүнүн каалоосу боюнча акыга дагы мастер-класстар бар да, келип үйрөнсө болот. Сонун экен, урматтуу теле көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүңүздөр деп ойлойм. Ал эми азыр экинчи бөлүккө өтөлүк. Мисалы бул биздин кыргызга таандык гийиз болду. Эми келгеле Нурбектин кол өнөрчүлүгүнө багытталган неон фэшнден, неон линиясы болуп калабы ошондо, э? Коллекциянын аты неон болуп айтылган. Бул деген мен жөнөкөй краска эмес, жана флуоресцентный түнү жанчуу деген краскаларды колдонуп чыккан. Бизде деген жогорку ылдамдыктагы, жогорку сапаттагы технология жок болгондуктан бүт баарын колдо жасап аракет кылганбыз. Буну мен кийип көрөйүн. Бул илгерки биздин эле чапан сыяктуу болуп жасалган. Ошондо бул жана сиздин формалары бар. Уникалдуу деп айтканыбыз бул ошо трансформер, мисалы буну менен мисалы бир жерге тоо ташта барып калсаңар, Тоо ташка барса деле болот экен. Мындай жүрсө болот экен, одеял сыяктуу. Ушул жерде сизге, допустим, мындай туфли кийгизип койсо, сиз уже башкача. Муну трансформер дегени буну балким жөн эле формасы кечеге деле кийип алса болот. Кечеге кийсе болот, аксессуарды өзгөртүп коюп. Бул деген бир эле бет эмес, эки беттүү болуп калат. Ызычуу мындай эмеси жоктор. Мисалы бул бети шырылган жери болду. Экинчи жагы жөн эле мындай. Ошондо классикалык кечки мындай тамактанууга дагы болот экен. Болот. Кечеге. Белдемчи кадап койсо уже башкача болот. Карагыла. Мен аябай мындай бизнес келечектеги кыргыз муунунун урбан мындай бир мындай эмеси болуп калдымбы? Көрсөткүчү. Бирок мага аябай жакты. Мага ушундай авангард, ошол эле учурда мындай нерселер жагат да. Карасаңыз, эми абдан сонун экен мындай. Англисче айтканда оверсайз болуп, мындай ар кайсы формадагы адам кийсе. Өзүңүздүн кийип турганыңызды дагы айтып берсеңиз, мисалы бул деген жанагы рабочий форма деп турчу айтканда. Ошол эле кыргыздын улуттук могу шырылган техникасын колдонуп эле. Ошону байкадым да. Ошол учурда саркеч экен аябай. Саркеч, анан современный андай заманбап. Мындай айтканда балдарыңарга суук тийбейт деген сөз да, мисалы биз айтабыз го, жылуу кийин бел бөйрөгүңө деген ата-апаларыбыздын айткан сөзү. Ошондой эле. Бул флуоресцентный краска менен да кооздолгон. Бул кечиндесе жанат, жана отражающий деп коет орусча айтканда. Сизге кандай, эмне себептен ошол идея келди? Ошол мен неон линияңызды окуганда, багытыңызды окуганда атайлап ушул костюмга мындай кечиндеси жана турган нерсени кошуп турсуз. Ошондо бул Нью-Йоркто ошол себептен дагы мындай жакшы баага арзыдыбы дейм да. Болушу мүмкүн, ошону мен деген мегаполистен мындай десем илхам алганымдан. Кечкисин деген
велосипед айдайбыз же болбосо ар жерде калып кетебиз. Да, анан неме болуп калышы мүмкүн, освещение азыраак болуп калышы мүмкүн, ошол учурда машина көрбөй калышы мүмкүн. Байкабай калышы мүмкүн машиналар. Мен оюмча муну чет Сөттөр элдик бул жанагы мегаполисте телевизорлор, допустим, ушул Нью-Йоркто кечкиси жанагы жанган жарыктардын эмеси элеси. бул мындай көз жаздымда калган жок да, бекеринен сизди тандаган жок деп ойлойм. Нью-Йорктогу өткөн фестивалдан жеңүүчүсү Нурбек ушундай мындай костюмдарды жаратты. Кандай экен? Келгиле отуруп маек кылалы, кандай эмесе. Чоң рахмат. Айтып өтсөңүз, анан Нурзат эже, бир гана коллекция эмес, ар кандай биздечи азыр Fashion Week деген нерселерчи жокко эсе болуп кетти да, жок мындай айтканда. Анан силер жакында эле ошо Эко Fashion Кыргызстан 2021 өттү да, ошондо мына Нурбек жеңүүчү болуп атат. Ушундай талантыңызга таазим, талантыңыз аркылуу ушундай биз бүгүн Кыргызстанда Нурбек Кадыркулов аттуу жаш дизайнер, модельерди көрүп атабыз. Эко Fashion тууралуу айтып берсеңиздер, кандай болду? Эмне болду? Эко Fashion'да жөнүндө айтып кетсек, ошол Дамира Соңгожоюн демилгеси менен өттү. Бул жакта Эко Fashion бул бизге дагы чакырык да. Эмнеге дегенде, дүйнө жүзүндө синтетика же болбосо ушул кездеме чыгаруу боюнча баягы жаратылышка эң зыяны тийгизген бул баягы кездеме чыгаруу производство да. Ошо өндүрүш, кездеме чыгаруу өндүрүшү аябай зыян келтирет. Бирок бизде барбы ошол нерсе? Жок да. Өндүрүш ошол башка өлкөлөрдө аябай зыян келтирет да. Анан кийин жаратылышка аябай зыяны көп. Анан кийин бирок экономика жактан баягы көп акча алып келет. Ошол себептен чыгара беришет да. Бизде кээде айтып калышат, биз кандай бир өлкөбүз. Биз таза бир өлкөбүз, таза тамак жеп атабыз. Туура, да? Баары табигый, өзүбүз өндүрүп, өзүбүз жеп жүрөбүз. Бирок балким экономикага аябай бир шарттуу бир пайдасы тиелек деп коелук. Биз көп нерсени өндүрүп чыгара албай атабыз. Бирок ошол себептен бир жагынан дагы жакшы, ошол биз азыр табигый нерселерден, табигый жүндөн, пахтадан баарын жасап, дүйнө жүзүнө тартууласак, ал бизге ушунчалык бир сонун нерселерди алып келет деген ниеттебиз да. Неге дегенде, адамдар уже синтетикадан чарчады. Чарчады, анан баягы пакеттен жасалып атат, мусор, таштанды. Баягы таштанды толуп кетти да. Анан көп жерлердин баардыгын булганыч болуп атат. Ошол мындайча айтканда дүйнөнү тазалыкка чакыруу Эко Fashion'дын ичинде бар. Ошол эле көргөзмөнүн ичинде баягы экинчи жолу жандандыруу деген сыяктуу пакеттен жасалган кийимдер болду, мусорный пакеттерден жасалган кийимдер болду, же болбосо дагы бир шланг, ошол дүйнөгө аябай көп зыян алып келген нерселерди ошо кийим аркылуу чакырык таштаптырсыңар да мындай. Мен бул жака өзүм колдоо үчүн бардым, конок болуп бардым, мындайча айтканда спонсор болдук да. Анткени жаштарга, демилгелүү жаштарга биздин колдоо керек болуп атат. Ошон үчүн көп бизнесмендерди алдыга, мисалы үчүн Кыргызстанды өнүктүрөм деген адамдарды моданы өнүктүрсөк, астыга жылдырсак, дагы көп астыга батып жылабызбы деген чакырыкка келдик да. Ошон үчүн Эко Fashion'ды колдодук. Дагы алдыда көптөгөн сиз айткандай азайып кетти деген ойдобуз, бирок аракети күч да. Анткени жаштар бар астыда. Астыда апаларыбыз турат, аталарыбыз турат, усталар турат. Ошол өнөрчүлүктү, өнөрү бар киши өлбөйт дейт да. Ошол бир артка эмне калтырып кетип алабыз. Биз ушул билген нерселерибизди, тажрыйбабызды калтырып кетсек, алар дагы улап кетеби деген чоң ойдобуз да. Ошо Эко Fashion'га аябай ыраазы болдум. Неге дегенде, ал кечеде эбегейсиз бир зор бакыт болду да. Ушунча нерселерди көрүп, болбогон нерседи
жерде жаткан нерседен деле бир ушундай сонун нерселерди пайда кылсак болот турбайбы? Ошол жерде көргөзмө аркылуу жаштар үндөп атат. Келгиле. Биздин өзүбүздүн бар нерсебизди чыгаралык, өндүрөлүк деген. Мен ошого аябай ыраазы болуп атам да. Мисалы бүгүн Нурбек Кадыркулов деген уже жаш дизайнер, модельерди көрүп атам. Эми келечегиңер кандай болот билбейм, бирок келечекте өзүңөрдүн линияңарды, өзүңөрдүн мындай мода үйүңөрдү ачууну көздөп жатасызбы? Буюрса пландар бар. Анткени мага сиздин коллекция аябай жакты. Бул ошол эле учурда мындай пайдалуу, табигый, таланттуу деп айтсам болот. Жана ошол эле учурда бул дүйнөлүк мындай көз карашта экен да. Мисалы күнүмдүк көз жаздымда эмес, дүйнөлүк. Мага ошол нерсе аябай жакты да. Анан менде мындай суроо туулуп атат да. Айтып өтсөңүздөр, Кыргызстандын келечеги, эми биз мода деген нерсе бул эч качан өлбөйт. Бул нерсе ошол эле 19-17 кылымда эгер башталган болсо, олуттуу 19-20 келе жаткан кылымдарда биздин Кыргызстан кандай көз жаздымда болот, кандай модада болот? Сизди карап ушундай тилектенип, үмүттөнүп кеттим да. Ушундай сиз айткандай ошондой чакан, балким пано болсун, балким архитектурный дизайн, кийим, кече болсун. Биз ушуларды бере алабызбы кыргыз элине? Жетеби же жетпей такыр жок болобузбу? Албетте. Элдин келечеги аябай кең да. Бизде уюткулуу көп нерсе жатат. Кээде биз өзүбүз баалабай калабыз. Чынын айтканда кээде капа болуп кетебиз. Бизде ушул кийимдер бирөө кийеби деген сөз болуп калат, же болбосо ушундай эле нерседен ушундай жазалабы деген. Биздин бул бир аз билбестигибизден баягы өзүбүздү кээде мындай артка коюп коебуз да. Мен ошончон айткым келет. Биздин маданият эң бай. Дагы ачыла элек сырлары өтө көп. Ошонун арты менен дүйнө жүзүн багындырабыз. Көчмөн элдин бул жашоосу өтө маңыздуу да. Ар бир кичинекей эле мисалы үчүн бир 4 өрүмүн деп коебуз. Өрүлгөн нерсе жиптен эле бул кандай философиясы мисалы? Өрүш керек болот деп коебуз. Мен ошондо бир нерсени айткым келди. Кээде бир өрүмдү кантип өрүлөт деп мындай ойлосоң өрө албайсың. Бирок көзүң жумуп туруп, дагы өрсөң өрүлүп кете берет да. Анткени кандайдыр бир баягы ички бир сезимибизде бар да. Анткени ошол генетика бар. Генетика же болбосо ушу биздин каныбызда дейм да. Неге дегенде мен көп эле учурда архитектура же башкача темир устачылык, жыгач устачылык, керамика, батик, дагы бир башка тараптарды гипстен жасалган нерселер өнүктүрүп келатам. Ал жакта өзүнчө команда менен иштешебиз. Мындайча айтканда дүйнөгө башкача бир салым да. Бирок эмнегедир эле мен кайра эле айланып келип ушул кийизге тартат да. Кичинекей кезинде такыр убактым болчу эмес, баягы ойногонгочу. Апаларга жардам берип, анан жүн туттырып, же болбосо жүн менен көп иштеп калчубуз. Анан ошондо ойлойт элем да, бунун мага эмне кереги бар? Мен чоңойгондо жүн кармабасам керек. Мен ушундай бир чоң шаарларда бир аябай бир сонун иштерди кылып ошондой жүрөм деп ойлогом да. Бирок аягында келип ошо ойлодум да, дүйнөгө баягы кадам таштоо ушул өзү жүнгө өзүм кайтып келдим да. Анан көрсө ушул нерсе турбайбы? Живописти ушул жандуу тартууну мен жүн аркылуу коздуктарды берип, дүйнөнүкө ушу кыргыз элин, кыргыз жерибизди, маданиятыбызды көтөрүп, бир көптөгөн көргөзмөлөр азыр оюмда турат да. Аракет кылып атабыз эми. Убакыт дагы баягы көрсөтөт да. Ошон үчүн келечеги өтө ар бир буюмдун, кичинекей болобу, чоң болобу, ала киз болобу, шырдак болобу, кийим болобу, эмне болбосун, ар биринин өзүнүн жолу бар да. Зергерчиликтин дагы. Анткени баягы бир кийим деп коебуз, кийимдин ичинде эле бардык нерсе бар. Ушу зер кийими өзүңүз айткан сөзгө тете да. Сиз айткандай кыргыз кийизде төрөлүп, кийизде өлгөн деген сөз эле бул чоң философия да. Анан сиз айткандай келечеги бар деп ойлойм. Нурбек, сизге да чоң рахмат. Ушундай келип, мен аябай куштар элем сизди көргөнгө. Анан аябай кубанып жатам.
Рахмат, Нурзатчы, ушунчалык мындай баалуу нерселерди айтып өттүңүз. Менин оюмча теледе көрүп жаткан адамдардын баарын баамдады, көз салды деп ойлойм. Бүгүн бизде конокто Нурзат Жээнбек кызы, ар тараптуу таланттуу айым деп айтсам болот. Жана ошондой эле Нурбек Кадыркулов, жаш дизайнер, модельер. Быйылкы 2021-жылдын Нью-Йоркто болуп өткөн IDFY Fashion конкурсунун 2-орундун ээси болду. Неон коллекциясы менен өзүңүздөр көрдүңүздөр. Анда эмесе кезекти рекламага эмки конокко бермекчибиз. Келгениңиздерге чоң рахмат. Кечтин кезекчиси Каныкей Алымбекова. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Аябай көп бүгүн сүйлөшүп атабыз. Мода жаатында Кыргызстандын абалы, мода бизди эмнеге алып келет деген сыяктуу. Анан 3-чү коногубуз бар. Элге, жаш элге терең белгилүү болуп калган Арзубек Вонама бүгүн бизде конокто. Арзубек Вонама фэшн дизайнер, Вонама Арзубек мода үйүнүн негиздөөчүсү. Саламатсызбы? Куш келдиңиз. Чоң рахмат. Эми биринчи бысынылда дегенде эле суроом, өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз, өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Абдан кубанычтамын эфирде сизди көрүп турганыма. Мен ойлогон эмесмин бүгүн теле алып баруучу сиз болот деп. Кубанычтамын. Аты жөнүм Арзубек, фамилиям Аманов. Баарына Бирок лакап атыңыз Вонама деп мындай бир башкача фэшн ат коюптурсуз да? Башынан эле сразу айтып кетейин. Негизи көпчүлүккө мындай кызык болушу мүмкүн. Эмне үчүн Вонама депчи. Кээ бирлер менин фамилиям жазылган текстти көрүп, бат эле таап алышат да. Мен мисалы дароо эле түшүндүм да, аны башынан эле. Көптөр таап алышат, кээ бирлер Түшүнбөйт. woman деп айтышат, башкача деп айтышат. Кыздар менен иштегендиктен ушинтип койгонбу депчи. Вонама деген бул эми менин жөн гана фамилиям деп айтып коем да, көбүнөчү Амановдун арткы тарабынан окулган жагы болуп калат. Азыркы учурда 25 жаштамын. Кыргыз Орус Славян университетинин ушул дизайн факультетин бүткөм. Андан сырткары ал жакта общий түрдө дизайнер болгондуктан, профессионалдуу түрдө жеке ушул кече көйнөктөрү, свадебный көйнөктөр боюнча өзүнчө курстарды Москва шаарында окуп келгем. Баткен шаарынан болом. Окууну дагы бүт өмүрүм дагы, балалык кезим дагы Баткен шаарында өткөн. Бул жакта азыркы учурда ата-энем менен чогуу турабыз. Мен ушу аябай таң калам да, мисалы деги эле мода жаатында эмгектенген адамдар биз чебер, уус деп илгертен эне, апаларыбызды көрүп ошого көнгөн экенбиз. Анан биздин жөнөкөй азыркы жашоодо, социалдык жашообузда эркектер дагы кол кабыш кылып ушундай мода жаатында өзүн көрсөтүп келсе аябай таң калабыз да. Анан сиз бул нерсеге кантип келдиңиз дегеним, кандайча ой жаралды, ким сизге түрткү болду, же өзүңүз кааладыңызбы? Бул профессия чындыгында жан дүйнөнүн каалоосу деп айтсам болот. Негизинен 11-класска чейин бул дизайн кесүүнү тандаган эмес болчумун. Мен бир журналист боломго же врач кесүүнү тандаган болчумун да. Андан кийин ойлонуп олтуруп, журналисттик кесипти аркалаган адистер көп экен. Врач кесүүнү да көп экен чындыгындачы. Кыргызстанда мына ушул мода жаатында дизайнерлер, адистер аз экен. Андан сырткары эркек мырза такыр жок экен чындыгындачы. Бар, бирок абдан саналуу да мындай. Бакыт Бешбаев деген сыяктуу мисалы. Кээ бирлер негизи Кыргызстанга мындай таанымалдар аз экен да, мындай өзүнчө эле кээ бир дизайнерлер бар го, мисалы өзүнүн таанытпай эле, бирок жумуштарын таанытып иштейт го, ошол сыяктуулар. Ошого ойлонуп олтуруп, кана десем, востребованный профессияны тандоону туура көрдүм. Кыргызстанга бир жаңылык жаратууну
кыргыздардын айымдарын башкача бир стилде кийинүүгө аракет кылууну буюрса азыр аракет кылып жатабыз. 5-жыл кетип атат профессионалдуу түрдө иштеп жатканыма. Мен ойлойм, элге жагып атат, кардайларга жагып атат, ошондуктан азырга чейин эл оозунда турабыз. Ата энеңиз кандай кабылдады? Мисалы, эми ар ким эми ата эне баары бир бала үчүн каардуубу дейм да, сөзү өтүмдүүбү, анан ушул тандооңузга кандай карады ата энеңиз, жакындарыңыз, туугандарыңыз? Негизинен бул өзүнчө бир чоң история деп айтсак болот. Кесип тандоо жагы. Ата энемден жөн гана үй бүлөмдөн деп айтсам болот. Бул апамдан эле көбүнчө поддержка болгон. До сих пор эле атам менин кесибимди түшүнө элек да, мындайча айткандачы. Жактырбайбы? Билбеймин, азыркы жашоодогу кесиптерди көп биле бербейт деген негизде айтсам да болот да. Советтик жашоодо билим алган ата энем бар, бирок менин талабымды азыркы учурда жай гана унчукпастан колдойт да. Негизинен баштаганымда туугандарыман, жада калса байкелериммен дагы сөздөр болгон. Сен эмне үчүн бул кесипти тандадың? Кыздар менен иштейт экенсиң, чогуу окуган 30 кыз менен окуйт болчумун да, бир гана өзүм бала болчумун. Жалаң эле баскан турганың кыздар, сен будущиң башкача болуп калышы мүмкүн, сен кыздардын чөйрөсүнө өтүп кетишиң мүмкүн. Кандай десем, моралдык жактан сенин ойлонуу жагың дагы женственно болуп кетиши мүмкүн. Мына ушундай сөздөр көп болгон да. Досторумдан дагы, классташ, кандай десем, чогуу парталаш жүргөн досторумдан дагы сөздөр көп болгон. Сен ошол эле кыздын кылыгын кыласың. Көп эле сөздөр да, чындыгындачы. Бул зээнге тие турган сөздөр болгон, бирок мага бул сөздөр чындыгында мотивация бериптир. Мына ушул сөздөрдү мен жеңүү үчүн аракет кылдым. 2 жыл, 3 жыл ичинде болушунча эркек мырза дагы мына ушул кийим менен дагы жан багып өзүнү чыгарса болот деген максатта аракет кылып иштеп, азыркы учурда жанагы эле досторум, жанагы эле санабаштар, ошол эле тааныш билиштер, айылдаштар наоборот азыр колдоп сыймыктанышат. Мага Instagram аркылуу азыр тааныбаган эле адамдар дагы колдойбуз, малатсы, кыргыздын модасын чыгар, кыргыздын мырзасы депчи. Ал эми баягы башында мага күлүп жүргөн балдар азыркы учурда жазып аткан учурда, кандайсың досум, жумуштарың кандай депчи. Мен таң калып калам, эми башка түшкөндөн кийин билет экен да депчи. Кээ бирлер өзүнүн жанагы эле жумушу боюнча чалышат. Менин үйлөнүп аттым эле, көйнөк керек, же болбосо эжекем турмушка чыгып атты эле көйнөк керек деп элечи. Колдойсуңарбы андайларды? Көп болот негизи. Буюрса жеңдим деп айта алам да, бул сөздөрчү. Азыркы учурда мен эч кандай сөзгө баш ийбейм чындыгындачы. Албетте, анткени сиз акча таап атсаңыз, өзүңүзгө жагып атса бул иш, канчалаган дос жылдыздарды таптыңар дегеним. Ушу эң алгачкы сиздин, мен оюмча, бирок сиздики кандай билбейм. Эң алгачкы жылдызыңыз жанып, сизди ушул чоң мындай социалдык желеге чыгарган бул Анжелика болсо керек деп ойлойм. Же Анжеликага чейин башка мындай ырчылар, жылдыздар менен иштегенсизби дегеним да? Башынан мен университетти бүткөндөн кийин сулуулук конкурсу болгон. Мисс Кыргызстана деген. Ошол конкурста мен дизайнер катары өзүмдү сынап көргөм. Ал жакта кыздарды өзүмдүн талантым менен кооз кийиндиргем. Анан состав жюриде отурган ырчылар, ошол эле Анжелика мен талантымды байкап калып, ошол жерден кийин таанышып, ошол сулуулук конкурстун негизинен Анжелика менен таанышып, анан
Анжеликанын өзүнүн образын түзүүгө өткөнбүз. Негизи жаш болчумун. Ага чейин эле 5 жыл өткөн окшойт ошол жылдардан. Универди бүтүп эле тажрыйба ала элек жатып эле, практика ала элек жатып эле жанагы мега звезда менен иштешүү башталды да. Ошондон эле 1 жыл өтпөй элге чыгып баштадык. Телевидение, ошол эле Бактылуу айым передачасында чыгып, дизайнер катары өзүм көргөзүп, андан сырткары ар кандай шоулорго катышып, мына ушинтип эле 1,5 жылдын ичинде эле элге көрүнүп баштадык да. Ошол Анжеликанын жардамы менен анан калган ырчылар. Анда эмесе урматтуу теле көрүүчүлөр, ошол Арзубектин иши боюнча деги эле кызыктар болсоңуздар, ошол кантип башталганын сюжеттен көрсөңүздөр болот. Биз азыр рекламага, сюжетке өтмөкчүбүз. Бишкекте чоң мода көргөзмөсү өтүп, ага 20 дизайнер катышышты. Биз бул көргөзмөнү сиз менен бирге көрөбүз. И мы увидим это шоу вместе с вами. Бардык көңүл подиумда. Дизайнер Арзубек Ванама өзүнүн коллекцияларынын мода көргөзмөсүн жана мода мектебинин студенттеринин эмгектерин тартуулады. Биз менин өзүмдүн мода кечем болуп аткан учуру 4-чү жолку мода кечеси, мындайча айтканда менин дом модам, андан кийин мен ученицаларым менен чогуу ушундай сонун кечени жыл сайын өткөрөбүз. Бул жолкусун биз өзгөчө кылып, кыргыз колоритинде кыргыз кыздарына акцент коюп, мына ушул жерде элге тартуулап жаткан учурубуз. Арзубек Ванама ата мекендик дизайнер. Анын өзгөчөлүгү укмуштуудай назик кийимдер. Анын көйнөктөрүндө кыздар жана аялдар чыныгы ханбийкейдей көрүнүшөт. Учурдагы шоудун темасы заманбап этника. Подиумда чыгыш сулуу кыздар коз кийим менен басышат. Табышмактуу перилер, талаа ханышалары, дизайнер сулууларга салттуу мотивдерди менен жаңы, кызыктуу багытта жаратканга аракет кылды.
Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Иш күнүн кечи программасында бүгүн мода жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Мода деген бул бир кыйла эмес, аябай көп тараптуу. Буга чейин аябай көп дизайнерлер келди, сүйлөшүп атабыз. Азыркы тапта менин коногум Арзубек Вонама, Кыргызстандагы дизайнер, модельер. Вонама Арзубек мода үйүнүн негиздөөчүсү. Мисалы айтсаңыз, Арзубек, бүгүн ушундай костюмдарды алып келип берсеңиз, мен жакындан көрсөткүм келет да, жакын келсек дейм да. Анан бул канчанчы коллекцияңыз же эмнеден улам ушул коллекцияны жараттыңыз? Мен оюмча, мындай биринчи эле көзгө урунганы Аллас деп коебу же Атлас деп айтылабы? Адрас деп коет. Ошол өңүт келди да. Эмнеден улам ушундай костюмдар чыкты? Бул таштарынан айтып берсеңиз, мындай кандай жараттыңыз? Негизинен ар бир улуттун азыркы учурда ар бир улут боюнча иштеп келе жатам. Башында кыргыздын кыздары үчүн жасаган болчумун, кийин эле түрк кыздары үчүн азыркы учурда акыркы менин бул эмгегим деп айтсам болот. Бул өзбек, уйгур, тажик кыздары үчүн деп айтам. Бул жерде кадимкидей эле ушул баарыбызга белгилүү болгон Адрас кездемесин колдонгонбуз. Бул кездеме азыркы учурда жөн гана Өзбекстанда, Восток элинде колдонбостон, азыр Европада дагы чыгып аткан учуру. Себеби мода болуп аткан кездеме деп айтам. Чыныгы айтылган кездеменин аты ошондо? Бул өзбектер негизи Аллас деп коет. Аллас дейт. Орусча, кыргызча айтылганда бир Адрас деп коет. Адрас. Адрас кездемеси бул ар кандай түрдө жасалат, натуралдуу, ручной колдо жасаган, андан кийин заводдо жасалып чыккан болупчу. Бул мисалы Италиянын таштарын колдондук, Италиянын кездемесин деп мындай айтышат да. Ошондо сиз бул таштарды кандай, кайсы элдин таштарын колдондуңуз? Негизинен биз кандай десем, бюджетный түрдө, андан кийин как от кутюр деп дагы иштешебиз. Бюджетный түрдө биз таштарды жөнөкөй эле Гуанчжоудон келген таштарды колдонобуз. Себеби бул таштар кымбат болбойт, бирок кол эмгек көп, бирок таштардын баасы кымбат эмес. Ошондуктан ыңгайлуу, көрүнүшү жакшынакай, бирок ыңгайлуу баада чыгат. Ал эми таштарды да кымбат алып, ошол эле Сваровский, башка жактан келгендерди кылсак, могул бир бурчуна эле биз $200 чаптап коюшубуз мүмкүн да. Ошондуктан ыңгайлуу болуш үчүн азыр кыргыздын кыздары кийгиси келет, өзбек кыздары да кийгиси келет, баарына ыңгайлуу болуш үчүн мен Гуанчжоудон келген таштарды колдонобуз. Өтө көркөм, сулуу экен да. Анан сыр болбосо ушул телегөрүүчүлөргө айтып өтсөңүз, орто баасы же балким баштапкы баасы канчадан башталат, мындай көргөн эл дагы өзүнө мындай айырма алса дейм да. Бул жерде жөн гана чапан болчу, көрүнүшүчү. Мунун ичинде көйнөктөрүн алып келген жокмун. Ичинде базовый көйнөктөр болот, колдору менен. Чапан өзүн эле алганда орточо баасы бул 25 миңден өйдө кетип калышы мүмкүн. Ичинде көйнөктөрү менен бир 35 болуп калат да. Бул ыңгайлуу эле баа, себеби азыр узатуу үчүн ошол эле өзбек кыздары, ошол эле кыргыз кыздары мына ушундай 20 миңден өйдө кеткен суммадагы көйнөктөрдү тандашат. Себеби мен жеке индивидуально иштегендиктен билем да кандай суммага биздин коом көтөрө алат дегендейчи. Бирок аябай сулуу көйнөктөр экен, мен жакындан көрүп мындай көзгө кубандырчу, көздү жандандырчу көйнөктөр экен да. Сонун келиңиз анда, мен муну сурагым келет да, мисалы мындай ой бар да, бул 25 миң сом болуп атат орто баасы. Анан эң кымбат көйнөгүңүз канча болду жашооңузда? Эң кымбат көйнөгү? Биз эң кымбат көйнөк бул той көйнөктөрү. Чындыгында той көйнөктөрү кымбат болот, жумушу дагы көп, расходу дагы көп болуп. Бир $3000 чейин көйнөктөрдү тиккенбиз. Ал эмне болгон көйнөк? Сайраган көйнөк? Объему дагы бар, жасалгасы дагы бар дегендей. Ал эми чыгармачылыкта өзүңүзгө жаккан кандай көйнөк болду? Бир олуттуу мындай жараттыңызбы? Өзүңүзгө бир жаккан болот го, мисалы элесиңизде калган, мен аябай көпкө ойлонуп, көп мындай убакыт кетирип жасадым деген.
көйнөгүңүз бар? Бир адам үчүн калган элесимдеги бул башкы көйнөк, бул дүйнө сулуусуна тиккен көйнөгүм бар. Мына ушул Кимге тиктиңиз ошондо? Дүйнө сулуусу 2015-2016 болсо керек. Татту деген бир кыз дүйнө сулуусуна катышкан. Кытай элине барып ошол жакта көргөзүп келген. Мен вечерний көйнөгүн мен жасап берген болчумун. Андан кийинки көйнөктөр бул Анжелика кийген ар бир көйнөк мен үчүн ардактуу деп айтсам болот. Себеби анын башында көп иштечүлүк. Кийин коллекцияларым, бир коллекцияда 15-тен 10 көйнөк болот. Ар бирине мээнет кетет, ар бирине командный работа деп коет. Ошондо сизде кандай болуп калат? Арзубекова Нама мода үйүндө канча адам иштейт? Толук бойдон айтканда биз болгону эле 6-7 адамбыз. Мен өзүм дизайн жагын өзүм карайм, кесип берген жагын да өзүм кылып берем. Тигүү жагынан, ошондой кол эмгектери жагынан башка кыздарыбыз бизге жардам берет. Андан сырткары мен өзүмдүн окуу мектебим бар, ученицаларым бар. Алар менен чогуу алганда биз бир күндө 15-тей, 10-дой окуучу адам болот да, мастерскайда. Алар практика кылышат, бизге жардам беришет, мына ушинтип. 4 жылдан бери окутуп келем. Ошондо караңызчы, сиз биздин доордогу дизайнер, модельер катары сизди эмне таанытты? Сизди ошондо социалдык желе, Instagram аркылуу таанылдыңыз, эң алгачкы. Ошентип айтсак болобу? Кененирээк айтып берсеңиз, Анжелика менен иштеп баштаган күндөн тарта, андан кийинки. Бул жерде сага реклама боюнча, колдоо боюнча түрткү боло турган инсандар болот. Бирок ар бир адамдын өз колунда да. Эгерде сага бирөө колдоо берип турса дагы, сени рекламалап турса дагы, сен ай сайын, жума сайын жаңы эмгектерди чыгарып, элде жок башка дизайнерлер колдонбогон дизайндарды чыгарып, элди өзүңө бурбасаң, 1000 түрткү болсо дагы сен чыга албайсың. Ошондуктан мага бир жагынан ошол эле ырчылар, андан кийин мен өзүмдүн жан дүйнөмдөгү кызыгуу, өзүмдүн жан дүйнөмдө болгон желание болду да. Мен ушул кесипти аркалагым келет, мен ушул кесип менен элге таанылгым келет. Кыргыз модасын өнүктүргүм келет. Жөн гана Кыргызстанда эмес, башка мамлекеттерге чыккым келет деген менде ой болгон да. Жөн гана бул бизнес жааты болгон эмес. Эгерде мен бизнес жааты болсо, ошол эле кээ бир дизайнерлер бар, башында иштеп, 2 жыл иштеп, элге таанылып, андан кийин баягы массовый рядка өтүп кетет. Кандай ал массовый деген ал цех иштетип, Москва, Казакстан, Ташкент болуп туруп эле жанагы массовый вариантта элге кеңири таралган формаларды чыгарып баштайт да. Мен ушинтип иштесем дагы болмок, бирок ал жакка убакыт көп кетет. Творчество жак калып калат. Сиз ошол иштеп көрдүңүз беле цехтерде биринчи, эң алгачкы мектеп, школа деп коебу, мындай жашообузда болду практика? Практика кылгам, ошол эле бизге белгилүү болгон Александра брендинде практика кылгам. Александра бизде тигилеби? Бизде тигилет, Александра Кыргызстанда өндүрүлөт. Бул жакта чоң цехтер бар. Ал жакта мен дизайнер болуп иштегем, ал жакта деле тигип иштеген эмес. Мен үчүн бизде Славянский университет чындыгында ар бир адамды мындай ойлондура турган дизайнер кылып чыгарат да, көбүнчөчү. Багы кээ бир клиенттер келет, мастер десе эле мен өзүм олтуруп полный отүйдө тигип берем депчи. Себеби коллектив дегенди билишпейт да көпчүлүгү. Сен өзүң тигесиңби, сен өзүң кыласыңбы депчи. Бирок общий процессти көзөмөл кылган мен өзүм болом да. Бул дизайнердин эмгеги. Ошондуктан Александрада деле ошондой болуп иштегенмин да. Бир образды чыгаруу үчүн технолог менен иштеп, ошол эле конструктор менен иштеп. Азыркы учурда деле коллектив менен ушинтип иштейм. Дизайн жагын түзүп берем, элдер менен өзүм сүйлөшөм.
фасондорун өзүм подбирать этип берем. Анан кийин тиккен жаатына келгенде кыздарга могул жайын мындай кылып обработка кылыш керек, мындай кылып кесиш керек, мындай кылып тигиш керек деп өзүмдүн идеям менен көргөзүп берем да. Мына ушундай. Жок, аябай сонун мындай этапка келиптирсиңер да. Мисалы, сиз азыр өзүңүздүн бизнесиңизди жетектеп, ошол эле учурда пайдалуу акча таап, мындай бир жолго салып алгандайсыз да. Өзүңүздүн бутигиңиз барбы же кандай? Мисалы, ачтыңызбы чоң дүкөн? Кандай бул? Менде дүкөн жок. Жөн гана мастерской деп айтсак да болот. Кире беришинде өзүмдүн чакан, как бутик деп айтсам деле болот. Элдерди принимать эткен жеримде көйнөктөрүм илинип турат. Андан кийин калган комнаталар мастерскойлор, школа кетет. Ош шаарында бар и Бишкекте. Азыркы учурда 2 шаарда иштейбиз. Ким жетектейт Ош шаарын? Ош шаарында мен быйыл ачтым. Өзүм 4 жылдан бери өзүм колумда эмгектеп, өзүмө ылайыктуу кылып даярдап келген өзүмдүн окуучу кызым жетектейт ал жерде. Мен кылган жумуштарды ал да кыла алат. Бирок мен ойлогончолук ойлоно албайт дегендей элечи. Ошондуктан мен өзүмдүн оюмду жөнөтөм. Мына ушинтип кесесиң, мына ушинтип тигесиң, могу материалдарды колдоносуң депчи. Мен айткан боюнча ал толук бойдон аткара алат да. Сизге көбүнчө түшкөн заказдар ошондо бул тойго көбүнчө барган кардарлардын заказы. Айына канча жолу заказ түшөт? Жакшы той болуп турган учурда, пандемияга чейин. Канча мындай көйнөк чыгарып аттыңыз айына? Эң жакшы деген мындай сезонуңузду эстесеңиз? Мен негизи мондай кече көйнөктөрүн тиге турган адис же болбосо дизайнер болуп чыгам деп башында ойлогон эмесмин. Мен мындай креативдүү, элде жок кийимдерди чыгарганга аракет кылгам. Биринчи, экинчи коллекцияларым мына ушундай болчу. Элде жок. Жанагындай эле формалары башка. Бирок бул Кыргызстанда актуалдуу эмес экен да, мындай красиво, сулуу деп көрүшөт экен. Аны жон гана ырчылар кийбесе, жанагы эл кийбейт экен, адамдар кийбейт экен. Ырчылар деген бир кийет. Кайталангыс нерсени. Мен бир коллекциямда мисалы мону сиз кийсеңиз, экинчи коллекциямдан экинчи ырчы кийгиси келбейт экен. Себеби окшошуп калабыз деп ойлошот экен. Ошондуктан башында 1-2 коллекция чыгарып көрдүм, өтпөй калды да. Анан олтуруп, чтобы жакшы бир ийгиликке жетиш үчүн каражат керек да. Ошондуктан элдин талабын кылганга өттүм да. Мына ушул сиздерге азыр көргөзүп жаткан көйнөктөрдүн бүт баары бул элдин талабы. Элдин талабы кандай болуп атса, ошого жараша мен өзгөрдүм. Бирок азыр кайрадан десем жанагы ойлор болду, команда түздүм, ошол помещенияларым бар, өзүмө жетиштүү болдум. Азыр ойлонуп атам, жанагы эле башында ойлонгон креативдүү кийимдерди азыр чыгарсам болот да. Буга уже каражат топтолду деп айтсам болот. Ошондуктан ар бир дизайнерге айта алам да, эгерде кээ бир дизайнерлер иштешет, мисалы креативдүү иштешип, 5-10 жылдап иштешет, бирок мындай жакшы результат көргөзө алышпайт да, себеби кийимдер калып калат. Ошондуктан башында элге жагып, андан кийин менин подходум менен иштесе дагы ыңгайлуу болот го деп ойлойм. Сиз ошондо эки багытты тең алып кетиптирсиз. Өзүңүздүн атыңызды да чыгардыңыз, бирок элге талапка жараша экен да. Элге талап. Азыр ойлонуп атам, мындай жанагы эле Макс Мара общий элге тааныла турган, баары кие турган бутик ачып туруп, ошол эле кечеге кие турган, көчөгө эле кие турган көйнөктөрдү классика боюнча ушуларды дагы жаратып көрсөм деген ой болуп атат да. Жон гана мына ушул мен ойлосо көпчүлүк ойлойт экен, ошол эле свадебный көйнөктөр, ошол эле вечерний көйнөктөр депчи. Азыр ойлоп атам, мындай обширно, универсальный мастер деп ойлосун деп. Мисалы бул сферада сиз жалгыз эмессиз да. Ошол эле учурда конкуренцияны сиз мындай сезесизби бүгүнкү күндө, күндөн күнгө? Эркек мырзаларга чындыгында конкуренция көп билинбейт экен. Себеби ар бир мырза ар кандай ойлонот экен. Башында конкуренция болушу мүмкүн деп мага клиенттерим алып келчү. Ошол эле баарыбызга белгилүү болгон эле Наил, Анвар деген сыяктуу
дизайнерлер болгон. Бирок алар менден 10 жашка чоң улуу байкелерим деп айтам. Алардын талантын мен учурунда студент кезимде сыйлап жүргөн болчумун. Азыр деле сыйлайм. Мен аларга эч кандай тең келе албайм, себеби алар мага караганда опыты бийик деп. Буйрса мен алардын жашына келип, алардын деңгээлине келсем, мен ойлойм алардан бийик турам го деп. Конкуренция, мен негизи конкуренцияны эсли бар деп, конкуренцияны жаман көрсөм, мен артыман окуучуларды чыгартпайт болчумун. Себеби көпчүлүк дизайнерлер үйрөткүсү келбейт, артынан шакирт чыгаргысы келбейт. Неге? Себеби өзүнүн техникасын, өзүнө конкуренция түзүүнү каалашпайт да. Көп дизайнерлерде ошондой негизи окутушпайт да. Акыркы учурда жана Круэлла деген кино тасма чыкты го, ошол жерде эмне үчүн Круэлла болуп калганы өңдүү чын эле аныңыз бар. Сиз көрдүңүзбү, мисалы акыркы тенденциядагы биздин деги эле фильм, теле, мода жаатын карайсызбы дейм да? Карайбыз, ооба. Айтып атпаймынбы, негизи тенденция менен ошол эле мировой деңгээлде элден башкача кылган, сонун образдарды кылгың келет, бирок баары бир элге баш ийип калат экенсиң. Элдин талабына баш ийет экенсиң. Мен мына ушундай көйнөк каалайм десем, ошону кылганга туура келип калат экенсиң. Азыркы учурда мен өзүмдү 50% дизайнерлик менен иштеген адис катары эсептейм, 50% как профессиональный мастер катары да, тигип бере турган, элдин талабын аткарып бере турган мастер катары иштейм да. Бир жагы бюджетный, бир жагы болсо киреше алып келе турган сыяктуу. Кардарларыңыз көппү, мисалы санап көрдүңүз беле? Кардар жакшы деп айта алам. Бир айда? Бир айда канча кардар теле алдыңыз, мисалы ошо чыгардыңыз? Мен азыркы учурда бул выпускной кечелерине, той кечелерине аракет кылып атам. Бир күндө мен 5-тен 6-дан кардарларды принимать эте алам. Сонун дагы эмне толуктай аласыз? Бүгүнкү кечте келгениңизде мындай сонун көнөктөрдү тартууладыңыз. Мен түшүндүм, сиз дагы келечекте көптөн көп үмүттөндүргөн дизайнер экенсиз. Эмнегедир мен сизден ошону көрө алдым. Келечегиңиз кең болсун, абдан терең ыраазымын. Эми ойлойм, Кыргызстандын келечеги дагы бир экономикалык багыты жааты бул мода деп ойлойм да. Ооба. Ар бир мамлекетти, ар бир элди, калкты элге тааныта турган бул шоу чөйрөсү, спорт чөйрөсү деп айта алам да, маданият жана спорт. Биз дагы маданиятка киребиз, ошондуктан элге таанылуу үчүн, элге көрүнүү үчүн биз дагы аракет кылабыз. Кыргызстандын атын чыгарганга, Кыргыздын ошондой дизайнери бар экен, ошондой сонун эмгектери жаратат экен деген сөздөр болуш үчүн аракет кылып жүргөн. Чоң рахмат сизге. Бүгүн бизде жаш модельер, дизайнер, өзүнүн мода үйү бар болгон Арзубек Ванома конокто болду. Сиздин келгениңизге аябай чоң ыраазычылык билдирем. Азыр эми биз рекламага өтмөкчүбүз. Бүгүн аябай укмуштуу да эфир болду. Көйнөктүн түрүн көрдүк, кыргыздын жүзүн көрдүк дегендей, анан аябай көп дизайнерлер келди, жеткинчек, жаш, орто, улуу, муун дегендей. Бүгүн биздин эфирде баш багып өзүнүн өнөрүн көрсөткөн дизайнерлер Айбек Ширикчиев дизайнер модельер болду, Нурзат Жээнбек кызы болду. Аябай көп кырдуу талант, архитектура, дизайн боюнча бардыгын аркалаган айым келди. Анан ошондой эле Нурбек Кадыркулов бүгүнкү күндөгү жаш дизайнер деп айтсак болот, анткени Нью-Йорктогу өткөн фестивалда 2-чи орунду ээлеген дизайнер болду. Жана ошондой эле атагы алайга, даңкы далайга жаңырган, Кыргызстанга аттын кашкасындай таанылып келе жаткан Арзубек Ванома болду.
Ушундай дизайнерлер бар биздин Кыргызстанда. Менин оюмча келечегибиз алдыда дагы көп жакшы мындай маданияттын жүзүн көрө алабыз деп ойлойм. Биз менен бүгүн иш күндүн кечинде болгонуңуздарга чоң рахмат. Силер менен мен Каныкей болдум.